Жалал Абад милиция кызматкери 30 000 сом пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөнүн Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 11 ноябрда кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Жалал Абад облусунун Сузак районунун ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкери УКМКнын жана милициянын биргелешкен ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында кармалды. Ал жергиликтүү тургундан жакын тууганына карата кылмыш ишин токтотуу үчүн $1000 талап кылган деп шектелүүдө. Сотко чейинки териштирүүнүн материалдары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 326-беренеси пара талап кылуу боюнча катталып, кармалган адам Жалал Абад шаарындагы убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Өткөн суткада өлкөдө коронавирус 400 кишиден табылып, 532 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Жуктургандар Бишкекте 97, Ош шаарында 16, Чүй облусунда 56, Ош облусунда 35, Таласта 19, Нарында 3, Ысык көлдө 59, Жалал Абад облусунда 78, Баткенде 37. Жалпы жуктургандардын расмий эсеби 64 360 кишиге жетти. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 11 ноябрдагы маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмония дагы 3 кишинин өмүрүн алды. Каза болгондордун 2-өө Бишкек шаарында, 1-өө Ош шаарында катталды. Ошентип коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1188 кишиге жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 55 306 адам, учурда 3447 бейтап, стационарларда 3850 киши үй шартында дарыланууда. 11 ноябрда дагы 4 медицина кызматкерине коронавирус жуккан учур аныкталды. Ошону менен пандемия башталгандан бери илдетти жугузуп алган медиктердин жалпы саны 3658 кишиге жетти. Алардын ичинен 3457 мед кызматкер айыгып чыкты.